Экономика министрлигине кызматтык унаалары тапшырылды. Парламент депутаттары Ысык-Көлгө поезд менен барды. Караколдогу ипотекалык үйлөр дээрлик даяр экени айтылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев экономика жана коммерция министрлигине кызматтык автоунааларды өткөрүп берүү аземине катышты. Адылбек Касмалиев куттуктоосунда азыркы шартта финансист жана экономист кесибинин маанилүүлүгүн белгилеп, акыркы жылдарда ички дүң продукциянын туруктуу өсүү темпи жүргүзүлүп жатканы экономикалык саясаттын натыйжалуулугун көрсөтүп турарын билдирди. Экономисттер менен финансисттер азыркы замандын негизги кызматкерлери. Дагы ушул сиздер бардык министрликтердин жана мекемелердин сунуштарын жана демилгелерин бириктирген. Алдыга карай багыттарды көрсөткөн социалдык экономикалык өнүгүү программаларын иштеп чыгасыздар деп белгиледи Минкап төрагасы. Жогорку кеңештин транспорт коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети Ысык-Көл облусундагы көчмө жыйында Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Парламенттен билдиргендей, алгач эл өкүлдөрүн Бишкек-2 балыкчы темир жол каттама аркылуу жаңыланган вагондо жүргүнчүлөр менен бирге барып, оңдоо иштеринин сапатына күбө болушту. Ошондой эле депутаттар поездде бараткандар менен барлашып, ар бир вагонду кыдырып чыгышты. Комитет мүчөлөрү мындан тышкары Бишкек-2 балыкчы темир жол бекеттеринин абалы менен таанышып, Кочкор районундагы жумушчулар үчүн салынган жатаканада көрүшкөнү айтылды. Каракол шаарында ипотекалык үйлөрдүн курулушу активдүү уланууда. Бул тууралуу мамлекеттик ипотекалык компания билдирет. Маалыматка ылайык, жакында даяр болгон турак жайларынын 50% кезекте турган жарандарга, калган 50% үлүштүк курулуш механизми менен алган жарандарга тапшырылат. Ысык-Көл облусунун борбору Каракол шаары өлкөдө жайыгышы эс алуу актуалдуулугун жоготпогон шаар. Буга байланыштуу МИК бул шаардан батирлүү болууну каалагандарды Каракол шаары Абдрахманов көчөсү 105 3-кабат дарегине кайрылууга чакырат. Талас районунда жергиликтүү тургун сууну сарамжалдуу пайдалануу боюнча сунушту негизинде жамгырлатып сугаруу системасын орнотуп, Төө бурчак талаасын иштетип жатат. Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиргендей, бул Талас районунда биринчилерден болуп орнотулган жамгырлатып сугаруу технологиясы болду. Ал үчүн 300 кубтук кыймылдаткыч Алматы шаарынан, ал эми түтүктөр Шымкенттен алып келинген. Бул ыкма менен жергиликтүү тургун 1000 метр аралыктагы талаасын сугарып жатат. Суунун басымын трактордун жардам менен камсыз кылат, бирок аны кыймылдаткыч менен дагы иштетүүгө болот. Дыйкандын айтымында жамгырлатып сугаруу ыкмасы жергиликтүүлөр үчүн ыңгайлуу, сууну сарамжалдуу колдонууга шарт түзөт. Болчу да элекен болуп атат. Биринчи жолу коюп атабыз Таласта. 2 катар таштадык, узуну 500 метрден 1000 метрге чачып атат. 500 метрден 1000 метрге чачып атат. 2 катар азыр 60 чөкө суу берип атат анын. Кумуштайбыз, элге жакшы экен вообще эле сонун экен көрүп атасыздар го, көрсөңүздөр, любой эле киши көрсө алгысы келет го дейм. 3-чү Бишкек эл аралык кинофестивалында эң мыкты тасмага Жабар сыйлыгы ыйгарылат. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги билдирет. Бишкек эл аралык кинофестивалында Жабар сыйлыгы эң мыкты фильмге ыйгарылышы бул кино искусствосундагы эң жогорку жетишкендиктерди белгилөө жана табият, искусство менен улуттук мурастын терең байланышын даңазалоо. Жабарс бул жөн гана сыйлык эмес, бул тарых, өзгөчөлүк күч деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, Бишкек шаарында 11-ден 15 июнга чейин 3-чү Бишкек эл аралык кинофестивали өтөт. Анда дүйнөлүк тасмалар көрсөтүлүп, форумдар, атайын көрсөтүүлөр, мастер-класстар өткөрүлөт. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди Түндүк Союздун Джамму жана Кашмир аймагындагы Ченап дарыясынын үстүндөгү дүйнөдөгү эң бийик темир жол көпүрөсүн ачты. Көпүрө аймактагы транспорттук инфраструктураны жана туризм индустриясын өнүктүрүүгө өбөлгө түзө турганы айтылды. Көпүрө Гималай тоо этектериндеги Ченап дарыясынын үстүнө курулган. Дарыянын нугунун бийиктиги 359 метр, суунун орточо деңгээлинин бийиктиги 322 метр. Жаңы көпүрө жер титирөөлөргө, ошондой эле ылдамдыгы секундасына 74 метрге чейин жеткен шамалга туруштук бере алат. Узундугу 1,3 чакырым болгон түзүлүштүн борбордук аянты 467 метр. Көпүрөнүн ачылышы 2019-жылы пландалган, бирок бир катар себептерден улам, анын ичинде коронавирус пандемиясынан улам курулушту аяктоо кечиңдеген.